Саламатсыздарбы, эфирде күн тартиби программасы. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында Алгач Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков КСДП партиясынан расмий түрдө чыкканын жарыялады. Ал муну КСДП партиясындагы акыркы саясий кырдаалдар менен байланыштырды. Ошондой эле Жогорку кеңеш бүгүн Кыргыз-Тажик чек арасындагы 13 мартта болуп өткөн инцидентти жабык талкуулап жатат. Анда эмесе чек ара маселеси кантип чечилет, бул боюнча Жогорку кеңештин депутаттарынын пикирин угуп сурап көрөлү. Карамат Орозова менен Табалды Тилаев айтып кетти да, азыр бир нече жер гектарлаган жерлер өтүп кетти деп атышат да. Анан бул боюнча эми бүгүн парламентте талкуулап атасыздар. Кандай чечимдерди кабыл алуу күтүлүүдө? Биринчиден өкмөткө ошол Баткен областынын социалдык экономикалык жагын көтөрүү жагы каралып атат. Анткени ал жерде эң чоң көйгөй миграция болуп туруп элдер көчүп кетип атат дагы, анан бош калган жерлерге тажик тараптан келип үй салып алып атат. Мына ушул эң чоң нерсе болуп атат. Анткени ал жерде жумуш орун жок, иш жок, башка жок, жаштарыбыз көбү Бишкекке, Россия башка жака кетип калып атат. Ушул маселе каралат. Анан экинчиден буга чейин биз кечээ Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетте бул маселени караган. 2 саат премьер-министрдин катышуусунда ошол акыркы убакта барып алып келген протоколду талкуулайбыз. Ал жерде ошол кээ бир эл өкүлдөрүнүн ошол протоколдо жазган кээ бир сөздөр жакпай атат. Анткени биздин жерлер биздин жер эмес, мындай нейтральный жер деп жазылган жагдайлар бар деп атат. Мына азыр чек ара маселесин карап атасыздар. Бул Кыргыз-Тажик чек ара маселеси жыл сайын эле чыгып, чатак чыгып, өзүнүн ошол жерде көйгөй көп экенин эскертип келет да, бирок ошол эле учурда эч кандай проблема чечилип келбейт. Бул жерде бул маселени бүгүн деле чечпейт. Дүрбөлөң ызы чуу талашка себептер кала берет көп жылга. Бир гана учурда качан биз чек араны делимитация процессин бүтүрүп, тактап, жанагы зымтор менен болобу, кандай менен тоскондон кийин ошондо чечилди деп айтсак болот. Ага чейин мындай чыр-чатак боло берет. Бул жерде бир гана жолу бар. Биз ушул чек ара жерлерибизди жарандарыбыз сатууга бир гана өкмөткө мүмкүнчүлүк бериш керек, сатып алууга. Экинчиден ошо чек арада жайгашкан биздин элибизге эмгек кылыш үчүн шарт түзүп беришибиз керек. Керек болсо үй салганга узак мөөнөткө пайызы жок судаларды бериш керек. Же алар кандай бир ишмерликке аракет кылса колдоо көрсөтүш керек. Ошол жол менен биз бир аз болсо да өзүбүздүн калкыбызды жумуш менен камсыз кылсак, ошондо ызы чууга убакыт азыраак кетет да. Ал эми процесс сүйлөшүүлөр жана чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү тездетиш керек, улантыш керек. Бир күндө болсо да, бир айда болсо да чечиш керек да муну. Ошондуктан биз жок дегенде азыркы күндө ошол ызы чуу болгон шарттарга мүмкүнчүлүк бербейли деген аракет жасашыбыз керек. Ага бир топ өкмөткө тапшырма берилет, токтом кабыл алабыз. Ал жерде конкреттүү түрдө өкмөткө мисалы үчүн бир айдын ичинде чечкиндүү кадамдарды бизге алып келгиле деген сунуштайбыз. Керек болсо кайсы бир мыйзамдарга өзгөртүү керек болот, кайсы бир эрежелерге өзгөртүү керек болот деген талаптарды коюп атабыз да. Баары бир кандай болсо да чек ара жайгашкан элибизге турмушун өзгөрткөнгө аракет кылышыбыз керек да. Тазабек Рамич, мына чек ара маселесинде Кыргыз тарап эмнелерге көбүрөөк көңүл буруп басым жасашы керек деп ойлойсуз? Чек ара маселеси чынын айтканда 1999 жылдан бери бул эң бир кош көйгөй болуп бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келип атат. Эң негизгиси ошол жерде биздин чек арада жайгашкан биздин жарандарыбызды ошолорго биз өтө бир чоң бир льготаларды беришибиз керек. Ошо свет жагынан дагы, айлык жагынан дагы, андан сырткары эгерде ошол жерге бир ишкер бир ишкананы кура турган болсо, түбөлүккө ошол жерде салыктан бошотуп, ошол жерде элдерди жумуш менен камсыз кылышыбыз керек. Ошол жерге болгон биз чек арада турган биздин жарандарыбызга кандай жакшы шарттар болсо, ошо баардыгын түзүп беришибиз керек. Керек болсо ошо жаңы заманбап мектептерди, жаңы спорт залдарды салып беришибиз керек. Андан сырткары бул өкмөттүн иши болгондон кийин ошо чек ара маселесинде кайсы областтын губернатору болсо, жергиликтүү ошо бийлик ошо жер менен иштеш керек. Кошуна өлкө менен да тил табыш керек. Баардыгы эле мындай жатып алып, андай болуп атат, мындай болуп атат дегенден бир алысыраак болуп, ошол жерде ушундай бир жакшы жана кошуна менен дагы бир жакшы мамилени түзүш керек да. Ошону анан эгерде да мен бир айта турганым, качандыр бир ошо эки мамлекеттин бири-биринен кайсы бир жерди өткөзүп, кайсы жерди ала турганды ачыкка телевиденияга чыгарып, биз мынандай кылган айтабыз. Мына жерди беребиз, бирок мына жерди биз алабыз. Ошондо бул анклавтан бул жакына чыгабыз деген маселени жалпы телевидениядан эле элдерге көрсөтүп,
ачык айкын ушинтип азыр чек араны тактап бекитип албасак бул маселе бүтпөй келе берет да. Азыр эми парламент жабык кароо чечимин кабыл албадыбы? Мындай корко турган нерселер барбы? Сиз айттыңыз, ачык караш керек деп атасыз. Эл деле көпчүлүгү ошол ачык карайлы, жашыра турган эмне бар деген талапты коюп атат. Эмне үчүн өкмөт жабык карап атат да маселени? Жабык карап аткан маселеси буга чейин эми өкмөт жанагы мен айтып атканым ачык караш керек деген буга чейинки тактап кайсы жерди беребиз, кайсы жерди бербейбиз дегенде баарын тактап алгандан кийин ошо маалда анан ачыкка чыгарыш керек. Азыр бул жерде эми ошол эле кошуна мамлекет тараптарынан дагы ушундай бир мындай сураныштар болуптур. Бул жерде биз Кыргызстан мамлекетине пайдалуу чечилиптир да маселечи. Сураныч ошондой болуп атат да. Скелди Чыныбекович, мына парламент бүгүн кыргыз-тажик чек арасын карап атат. Бир жагынан кыргыз-тажик чек арасы, экинчи жагынан кыргыз-казак чек арасы дагы жүдөтүп кыйнап атканын өзүңүз билесиз. Мына бүгүн күн тартибине дагы киргизүүнү сунуштадыңыз. Казак тарап ушу оор жүк ташуучу унааларды өткөрбөө менен кандай мүдөнү көздөп атат? Бизден эмнени талап кылып атат деп ойлойсуз? Бұл қырғыз-қазақ шекарасында қырдал 6 күнден бері уланып атат. Тилекке каршы алардын арманын уккан аткаруу бишигине адам барбаптыр. Мен ошон үчүн күн тартибине киргиздим. Анткени ал жерде кырдал күндөн күнгө оорлап баратат. Ар бир айдоочу мага айтышты, ошол жерден биз Орусияга жүк алып барганда $1000 ала турган болсок, анын азыр эле биз $500 жок кылып койдук. Биздин короткону акчабызды ким тартат деп аябай армандарын айтышты. Анан негизинен алар эми билишет. Алар айтып атат, бул деген эми кыргыз-казак өкмөттөрүнүн ортосундагы алака. Биз будан жабыр тартпашыбыз керек. Негизинен бизге Кытайдан келген товарларды кармашатат, өткөрбөй атат. Бул орус анан казак мамлекеттерин же болбосо жанагы ЭЭПке кирген мамлекеттердин акциясы болуп атат. Булар бир ай мурун эскертүү берсе болмок, ушундай көзөмөл болот, мындай дыккат текшерүү болот деп чыга. Эч кандай эле мындай жок чукул арада жабып койгону бул казак өкмөтүнүн кыргыз өкмөтүнө окшогон бир кандайдыр бир айтылбаган санкциясы катары кабыл алып атат. Бирок биз будан жабыр тартпашыбыз керек, бизге маселени чечип беришибиз керек деп суранышты. Чечүүнүн жолдору барбы эми? Эми чечүүнүн жолдору мен таң калып атканым ушул да, ушул Казакстандагы Кыргызстандын элчиси эмне иш кылып атат. Биздин тышкы иштер министри, өзгөчө кырдаалдар министрлиги вице-премьер-министри барып, тигилердин вице-премьери менен сүйлөшүп, кырдаалды жөнгө салыш керек болчу да. Мен ойлоп атам, бунун артында бир чоң кандайдыр бир саясат бар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүндөгү өзгөчө бажы кызматына болгон биздин кошуна мамлекеттердин кысымы катары кабыл алам да. Мына ушуну чечиш керек тез арада. Анткени алардын өзгөчө бир талаптары бар болуш керек. Бул бүгүн ачыкка чыкпаса да бир жакын арада бул ачыкка чыгат. Мына жаз келбедиби? Анан кийин казак тарап бизден суу алат дегендей. Биздикилер сууну сатабыз деп дагы көтөрүп атышат. Бул жерде мындай соодалашуу жокпу? Жок, бул андай соодалашуу эмес, бул башынан эле бар болчу. Бул мурдагы жылкы жанагы казак-кыргыз чек арасында кырдаалдын уландысы, ошондогу казактардын кыргыз өкмөтүнө койгон талаптар аткарылбай, анан кийин экинчиден кыргыздын бажы кызматтары дагы негизсиз түрдө алар менен макулдашпай туруп эле бажы төлөмдөрүнө тарифти көбөйтүп жиберди. Экинчиден бул жанагы атаандаштык, базарлардагы атаандаштардын келип чыккан нерсеси деп ойлоп атам да мен. Сиздин кесиптештериңиз айтып атат, делимитация жана демаркация маселеси чечилбейин, бул келаткан ызычуулар токтобойт деп атат да. Бирок ушул делимитация жана демаркацияга эмне тоскоолдуктар болуп атат? Бул мандайда менин жеке оюм боюнча чечилбеген себеби бул жерде алсыздыктын бир кандайдыр деңгээлде белгиси. Себеби мен бир эле мисалды айтайын. 10 жыл мурда муну Исфара району бар Тажикстандын. Ошонун четинен и Тажикстандын Ворух деген анклавы бар. Ошонун ортолугу 18 километр болчу. Бул кыргыз жери болчу. Бүгүнкү күндө 2 километр калды. Эгерде ошол 2 километрди дагы биз алдыртсак, ал ушул темп менен барсак биз аны алдыртабыз. Алдыртсак, келечекте биздин Лейлек району 200 миңге жакын жашаган элибиз анклавга айланып калат. Анда Тажикстандын чегарачылары уже Кыргызстандын элин өткөрбөй коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде азыр мондай эрктүү чечимге барыш керек. Делимитация, демаркация дейбизби? Аны кечиктирбесиз, мындай чечиш керек да. Аны эми президенттин ортосунда, премьер-министрлердин ортосунда сүйлөшүп алабы. Бирок бул жерде мондай бир өтө каттуу киришип, бир чекит койбосо болбойт да, точка койбосочу. Ошол бул жерде только адамдык эле фактор турат, менин жеке оюм боюнча. Бул эки мамлекет ошол келише албай атса чек ара боюнча, андан ары кандай кадам болот? Башка болбосо, жок, болбосо, ушул күндө
жок дегенде ошо 2 километрди сактап калуу максатында чек-арачыларды көбөйтүш керекпиз, акчаны бөлүш керекпиз. Ошол жерде чек-арада жашаган биздин элдерибизге социалдык жактан бүт мүмкүнчүлүктөрдү биз жасап бериш керекпиз да. Себеби ал жерде биздин элибиз аз. Болгону 1,5 миң эле адам бар. А Ворух анклавында 60 миң тажик жашайт. Элестеткиле кандай басым. Анан ал жерде жашоо шарты начар биздин элдин. Алар кетип атат. Ошондуктан жок дегенде калтыруу максатында ошондой шарттар түзүш керек, чек-арачыларды көбөйтүш керек, акчаны бөлүш керек, 2 километрди азыркы күндө жок дегенде сактап калыш керекпиз да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн кыргыз-тажик чек ара маселесинен тышкары кыргыз-казак чек арасындагы түзүлгөн кырдаал дагы парламенттин кароосуна коюлду. Сиздер күн тартиби программасын көрдүңүздөр, саламатта калыңыздар.